Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу достор. Сиздер менен байланыста кайрадан эле Курбанбек Абдырахманов. Бүгүн биз сиздерге тартылуучу сабагыбыз бул трендтерди кантип аныктайбыз деген көпчүлүктүн суроосуна ушул видео сабакты тартып атамын. Андыктан комментарийде бирден 10го чейин баалай кетиңиздер. Көп адамдар жазышат трендтерди кантип аныктасак болот, биздин нишалар кандай өнүгүп жатат азыркы күндө, ушул нишаны кылсак болобу же болбойбу деген суроолорду узатышат. Өзүңүздөр билесиздер, мен картаны ачык ойноймун. Ошондуктан мен сиздерге бүгүн ушул видео сабакты кыскача жана оңой жолун үйрөтө кетейин. Эч кандай расширение жок, эч кандай программанын жардамы менен эмес, YouTube'дун өзүнөн YouTube платформасынын өзүнүн ичинен ушул нерсени кылса болот. Андан кийин айта кетүүчү нерсе, урматтуу достор, биздин 25 май күнү болуучу вебинарыбыз, биз бул жекте бул видеобузда Гарри Смот видео сабагын тартып, ушул жекте реклама кылып тарта кеткенбиз. Андыктан 25 май күнү боло турган вебинарыбыз 30 май күнүнө жылдырылды. Жана ошондой эле Telegram каналдарыбызга кошулуп алыңыздар. Бул жерде биздин Telegram каналдарыбыз бар. Кошулуп алып, 30 май күнү вебинарыбыз саат канчада башталаарын билип алсаңыздар болот. Вебинардан курс тууралуу жана башка YouTube'дун фишкалары тууралуу кыскача маалыматтарды үйрөтүп өтөбүз. Анда эмесе сабакка кайтабыз. Биз эң эле алгач өзүбүзгө YouTube платформасын ачып алабыз. YouTube платформасын ачып алганыбыздан кийин биз мисалы үчүн поиске любой бир өзүбүздүн нишабызды издеп таап алабыз. Мисалы үчүн Alien Dance дейли. Азыркы күндө кандай өнүгүп атат бул? Ушул ниша мисалы үчүн. Бул жекте карасаңыздар, рекомендацияда 7 жыл мурда ушундайларды көрсөтөт. Бизге болсо биз эми баштап атабыз YouTube каналыбызды. Ошон үчүн бизге 1 айлык же 1 жумалык же 3 айлык ушундай. Же акыркы 1 айдагы ушундай натыйжалар керек бизге. Ошон үчүн биз бул жекте фильтр бөлүмүн колдонобуз. Бул фильтр бөлүмүн кээ бир адамдар билет, кээ биркилер билбейт. Менимче билген адамдар көбүрөөк деп эсептеймин. Фильтр бөлүмүн басабыз жана за этот месяц, акыркы айдын натыйжалары бул. Караңыздар, акыркы айларда шортстар аябай жакшы өнүгүп атыптыр. Демек, ушул нишаны тандагандар шортс кылсаңыздар болот экен. Себеби көрдүңүздөр, издегенибиз эле сразу шортстарды чыгарды. Узун видеолорго караганда шортстар жакшы өнүгүп атат экен. Андыктан сиздерге дагы шортсту сунуштаймын. Жана бул Alien эле эмес, жана башка дагы нишаларды жана өзүңүздөргө жаккан жана эми алдыда кылайын деп пландап аткан нишаңыздарды тандасаңыздар болот. Мисалы үчүн фильтр бул акыркы ай, мисалы үчүн видео эмес, канал дейли. Акыркы айда кайсы каналдар жакшы өнүгүп атат көрөлү. Мынакей. Акыркы айда мына ушул каналдар абдан жакшы өнүгүп атыптыр. Ушул каналдарды өзүбүзгө конкурент катары подписка кылып койсок болот экен. Видеолорду кандай кылып атты экен? Мисалы үчүн видео бөлүмүнө кайра өтөбүз, акыркы айдагы видеолорго. За этот месяц видео и мисалы үчүн 4 минуттан 20 минуттага чейинки видеолорду көрөлү. 12 күн мурда 36 миң просмотр. Абдан жакшы. 5 күн мурда 28 миң. Жакшы. Мына ушундай түрдө фильтрлеп, өзүңүздөргө керектүү минуталарды 20 минуттадан көбүрөөк кылсаңыздар да болот. Мисалы үчүн качестволорун тандасаңыздар болот бул жерден. 360 дейт. 360-тык жок экен бул нишада. VR 180. Так, тандайбыз. Субтитр кылгандар деле бар экен, кем эмес. Башкага өтөбүз. Калганы өзүңүздөр түшүндүңүздөр, мына ушундай түрдө последний час эмес, сегодня кылып коелу.
Мына ушундай түрдө өзүңүздөргө жаккан жана кылайын деп аткан ишиңиздарды кылсаңыздар болот, урматтуу достор. Баардыгыңыздарга ийгилик. Сиздер менен Абдрахманов болду. 30 май күнү курс же вебинардан жолукканча.